Сүтсүз, жумурткасыз эле даамдуу жумшак булочкаларды жасап, жакшы киреше тапкым келет десеңиз, бул рецепт сиз үчүн. Булочканын кыр-сырларын дагы түрлөрүн үйрөнөм десеңиз, менин баракчама катталып алыңыз. Алгач сахарды, тузду, жылуу сууну куюп аралаштырып алабыз. Андан кийин сливочный май же маргаринди, дрожжду дагы салып аралаштырабыз дагы. Ушул убакта суубуз жылуу болуш керек. Электен өткөрүлгөн жогорку сорттогу унду салып, жумшак болгон камыр жууруп, бетин жаап, жылуу ороп 1 саатка калтырабыз. Андан кийин камырыбыз ачып чыккандан кийин 3 бөлүккө бөлүп, зубалак кылып бетин жаап 10 минутадан кийин жайып алабыз дагы. Суу майдын жардамында майлап 4 бөлүккө бөлүп, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасайбыз дагы. Бош эле кылып ороп, духовканын листине жайгаштырып, бетин пакет менен жаап, жарым саатка калтырабыз. Булочкаларыбыз көтөрүлүп чыккандан кийин ортосун бир аз ачып, атайын начинкасына кондитерскийден жемдерди алып колдонсоңуздар болот. Бетине жумурткадан сүртүп, каалооңузга жараша мак, кунжуттан себелейбиз дагы. 200 градуста 20-25 минутада бышып чыгат. Менден көпчүлүк айымдар сурашат, булочка менен иштеш үчүн кандай духовка алыш керек. Мен эң эле алгач ушул рогаликтерди жасап, магазинге өткөргөндө кичинекей эле духовка менен бышырып, анын кирешесинин негизинде онлайн касса аркылуу 4 лист 1 бышчу ушундай 35 000 сомдук духовка алганмын. Азыркы күндө ар бир окуучум дал ушул духовка менен иштеп жатышат. Эң негизгиси, мурдагы 4 сааттын ордуна 1 саат эле убактыңыз кетет. Аккаунтун белгилеп калтырамын. Онлайн касса Zero, M+ аркылуу дагы алсаңыз болот. Рецептим пайдалуу болгон болсо, жүрөкчөнү бир эле жолу басып коюңуз.